Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына эң чоң аламандын алдында турабыз. Алдыда парламенттик шайлоо, үгүт өнөктүгү башталды дегендей. Азыр ушул чоң бир өнөктүктүн алдында маанайыңыз кандай? Мындай бир чоң толкундоону сезип жатасызбы? Дегеним буга чейин деле мындай шайлоолорго катыштыңыз да, анан бир экзаменден өттүңүз окшойт, же азыр андай сезимди сезбей элесизби? Ооба, буюрса, даярбыз, толугу менен даярдыктын баары бүттү. Ооба да, чындыгында толкундоо болуп атат. Буга чейин шайлоого катышканбыз, бирок бул шайлоо өзгөчөлүгү бул мен үчүн бул биринчи жолу. Азыр эми мына Ишеним партиясы буга чейин жергиликтүү кеңештен шайлоолоруна катышып, анан мындай өзүн көрсөтө алды, өзүнүн электоратын таба алды көрүнөт. Бул Ишеним кайдан жүрүп мындай ушундай ийгиликти багындырды? Ишеним партиясынын түзүлгөнүнө өзү эле көп убакыттар болду. Бирок ушул жандандырып, жаңы кадам таштаганыбызга бул ушул жылдын башынан бери жаңы команда түзүп, өзүнүн чогуу саналаштар, баягы бир багытты ойлогон, бир келечекти ойлогон жаштар чогулганбыз. Чогуу бир команда болуп, ушул өзгөргөн мезгил келди окшойт. Чогуу ушул өзгөрүүнү чогуу жасайлы деп аттанганбыз. Буюрса, жергиликтүү кеңештерден ушу шаардык кеңешке 8 мандат алдык. Андан тышкары Шопоков шаарына, Базар Коргон шаарына, азыр Кербен шаарына баратабыз. Буюрса. Негизи Ишенимдин уюшулганына канча жыл болуп калды өзү? 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Бирок Ишенимди жандантып, аны кайрадан бир жаңы деңгээлге көтөрүү ушул соңку убакка эле туура келди көрүнөт, туурабы? Анан бул түптөп ушул Ишенимдиге жаңы жүз берүүдө эмнеге таяндыңыздар сиздер? Азыркы кезде билесиздер да, элдин арасында бийликке болгон, ушу парламентке болгон ишеним азайып баратканын сезип турабыз. Ошол Ишеним деген партиянын өзү дагы ошол азыркы лайыкка, азыркы убакка лайык болот турат, ошол ойлойм да. Анткени азыр Ишенимди кайрап келбесек, элдин уже ишеними жоголуп, үмүтү үзүлүп бараткан учур келген да. Мисалы ушул сиздер баягы тарапташтарды, Ишенимди идеясын, анын идеологиясын колдой турган адамдарды табыш оңой эле болдубу, же мындай кыйын бекен бул деле? Жок, партия түзүп, партия ачып койгон бул оңой эле нерсе да. Ошол жерге команда түзүп, бир багытты ойлонгон, бир нерсени чогуу көздөгөн, бир чогуу бир ой жүгүрткөн команданы түзүү бул абдан оор экен. Көптөгөн кыйынчылыктан өттүк. Көптөгөн бир баягындай оорчулук күндөр болду, бирок ошонун баарын буюрса келиштик. Мен билесиздер дейм, жөн эле бир кишини чакырып эле жүрүп бас партия ачтык, партияга кел деп айтыш бул оңой эле нерсе, бирок ал киши келбейт да. Аны дагы ошол кишини ишендирип, ошол киши менен чогуу мондай кадамга барсак мондай болот, келечегибиз мондай болот, чогуу кыргыз элин, кыргыз жерин, Кыргызстанды өнүктүрөлү, мондай программа түзөлү, чогуу мондай кадамдарга баралы деп аларды биринчи ынандырып, анан ушул командага келип кошуп, анан ушул команда менен ушу бир кемеге түшүп, бул өзүнчө бир чоң бир иш да бул да. Туура. Бул аябаганда чын эле түйшүктү талап кылат. Анан азыр чындыгында партиялардын саны аябагандай көп да. Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн 200дөн ашык партия бар экен, бирок алардын чындыгында мындай системалуу иштеп аткандыгы аз да. Негизги сурайын дегеним, бул партиянын программалык өзөгүн эмне түзүп атат? Башкалардан артыкчылык же айырмачылыгы эмнеде? Туура айтасыз, регистрация өткөн партиялар абдан көп. Күнүмдүк партиялар бар, мезгилдик партиялар бар. Көп партияларды өзүбүз да көргөнбүз, кандай иштешкенин, келечеги кандай болгонун. Туура. Бул партиянын келечегине фундаменти бир бекем түптөгөнгө аракет кылдык. Анткени 10 жыл аралыгында эч кандай бир эме кылбай эле баягы өзүбүздүн арабыздагы ошол
первичный ячейка деп коет. Ошолор менен иш жүргүзүп, аймактарда негизи биринчи иш жүргүзүп, баягы сразу эле келип алып эле тиги партия чабып эле чыккан жокпуз. туура. Даярдыктан өттү. Көптөгөн процедуралар өттү. Бир эле нерсе бар, кээ бир партиялар чыгып эле конференция өткөрсө, биз биринчи ушу первичный конференцияларды өткөрүп, алардан делегатларды баягы съездге чыгарып, ушундай бир өзүнүн структурасы бар да. Ошол структурага биз толук кандуу баягы баш ийебиз да. Азамат мырза, сурабай кое албайм, анткени коомчулукта дагы мындай ар кандай пикирлер айтылып келе жатпайбы, эл оозунда элек жок дегендейчи. Ишеним партиясынын аркасында мындай таасири күчтүү саясатчы же бир чиновник турат деген дагы пикирлер айтылып келет. Анан мүмкүн ушул суроонун жообун өзүңүз айтып бир чекит коерсуз. Эми баягы көптөгөн сөздөр жүрүп атат. Биз деле көрүп атабыз, тияктан бул колдоп атыптыр, бияктан бул колдоп атыптыр деп. Бирок аны өзүңүздөрдөн деле сурап атышса керек. Өзүбүз деле таң калып, биз кээде бир сүйүнүп коебуз, кээде бир андай сөз болгон эмес деп коебуз. Анан таң калыштуу, кээ бир баягындай социалдык тармактарга бир маалыматтар чыгат. Бирок анын баары калп көрсөңүздөр, ушул партиянын ичине кирип көрсөңүздөр, ичинде ушул өзүгө эле окшош жөнөкөй карапайым элден, ушул элет жерлеринде, ушул ар бир аймактардан чогулган, ошол жерге элге кызмат кылган патриот, врачтардан, ар кандай жеке кызматкерлер, өзү үчүн мыкты билген ушу улан кыздар менен чогулган да. Артыбызда эч ким жок. Өз оокатыбызды өзү менен, өзүнүн идеологиябыз менен алдыга жылып баратабыз. Мына көргөнсүздөр өткөнкү шаардык кеңештин шайлоосунда деле буюрса жакшы команда менен барып, ошого койгон, шаарга койгон программабызда максаттарыбыздын баары уже биринчи кадамдар башталды. Биз ал жерде дагы ай сайын фракция өткөрүп, полиция өткөрүп, ошол ар бир элге барып айткан сөздөрүбүздүн баарын баягы көзөмөлгө алып турабыз да. Азыр мисалы көптөгөн мындай да, элге жакын партия, элдин партиясы бул ишеним партиясы. Жакшы. Негизи чындыгында азыр бир топ партиялар ушу аламанда өз күчүн сынаганга аракет кылып жатышат, бирок ошолордун ичинде ушу сиз жетектеген партия жөнүндө дагы мындай пикирлер, жакшы пикирлер жүрүп жатат да. Анан кел, Азамат мырза, мен сиздин партияга кошулайын деген, мурда кийин мындай чиновник болгон, саясатта жүргөн адамдар кайрылып атышабы? Эгер алар кайрылышса кандай жоопторду берип атасыз дегеним, сиз дайым айтып келесиз, мен жаштарга, жаңы генерациянын өкүлдөрүнө гана басым жасайм депчи. Эми чындыгында жаңы партия болгону менен жаңы десе элес, жаштар да белет, жаштар да бар. Арасында 65-70% бул жаштар түзөт. Ошол жеринде арты таза, элге кызмат кылган адамдардын баарын ушул түптө чогуу бир команда болуп түптөп баратабыз. Көп эле кишилер кошулабыз деди. Көп эле кишилер кошулуп, чогуу бир команда болду деди. Эми биздин өзүбүздүн критерийлерибиз бар. Кандай критерийлер болду экен? Бул эми багы таза, өзү үчүн мыкты билген, баягындай эл үчүн кызмат кылган реформатор болушу керек. Баягы жумушуна өзүнчө бир творческий подход деп коет го, ар бир жумушта. Ушундай адамдардын баарын чогулттук да. Азамат мырза, мына сизди бул ишеним партиясынын лидери экендигиңизди көптөр биле бербейт деп ойлойм. Мүмкүн менин оюма кошуласызбы, жокпу билбейм, аны жооп берип жатып ачыктап айтып коерсуз, оңдоп коерсуз. Анан кантип жүрүп эле мына сиз ошо Бишкек шаарында муниципалдык кызматтарда катардагы адистиктен баштап, анан жетекчи болуп иштедиңиз, бир районду башкардыңыз аз убакыт болсо да. Анан кантип саясатка келип эле бул ишенимди тааныта алдыңыз? Эмне сыр бар сизде? Эми бул мен жалгыз эле эмесмин, бул жерде мен эле чыга алып эле өзүнчө партия түзүп эле. Бирок лидерге азыр көп нерсе көз каранды болуп атпайбы? Баягы чыга алып эле баягы неме кылган жокпуз.
бул жерде команда бар. Чоң бир команда бар. Şu команда менен кезиги баягы отуруп сүйлөшүп, ушундай чечимге барганбыз. Шаарды бир нукка салып, бир жакшы бир өнүктүрүү жолуна салалы деп ушул кадамга барганбыз. Ооба, чын айтасыз, көптөгөн кызматтарда иштедик. Шаардын көйгөйүн ичинен дагы билебиз, тышынан да билебиз, кантип чечүү жолдорун да билебиз. Ошол чечим жолдорун эми билесиздер, эми барлык жерде баягындай өзүнүн баягы милдет болбосо ал чечилбейт да. Сунуштарды берип келгенбиз убагында, көптөгөн ушул оптимизация боюнча, реформа боюнча, структуранын реформасы боюнча көптөгөн сунуштар берип келгенбиз. Ошонун баары ишке ашпай эле баягы билесиздер да. Улам кийинки жылып калган, Жаңыланууну көп кишилер жактырбайт да. Эски мели жашап эле ошол менен өткүсү келет. Аны эмес, биз азыр көптөгөн реформаларга барып эле кескиндүү чечимдерге барыш керек дагы. Иштерди мындай как говорится, темпти күчөтөлү керек да. Ошонун негизинде партияны түзүп, ошол жерге барып, ошол биздин өзүбүздүн программабызды, өзүбүздүн ошол жерге ушул күнгө чейинки ойлоп келаткан максаттарыбыздын баарын ошол шаарга койгон программабызды ишке ашыралы деп ушул шаардык кеңешке биринчи барганбыз. Сиз ушул Бишкек шаардык мэриясында иштеп, анан кийин баягы райондун акими кызматына кеткенден кийин бир рет сиз менен сүйлөшүп отурганда мындай бир топ жакшы пландарыңыз менен бөлүштүңүз эле. Мен бир карап ойлогом, бул баардыгы мындай амбициялуу план, программалар экен, ишке ашышы кандай болот экен депчи. Ал учурда ишенимдин эртеңгисинде ишенбеш дагы мындай суроолорду жаратып турган учур эле. Анан эми азыр ошол жогорку кеңешке ишеним партиясы аттанып жатып, менимче шаардыкынан дагы республикалык масштабтагы бир көйгөйлөрдү масштаб туура алып чыкканга аракет кылып жатсаңыздар керек. Эгер парламентке келе турган болсоңуз, сиздин приоритеттүү көңүл бөлө турган маселелериңиз кайсы болот анда? Туура айтасыз, амбициялуу, чоң глобалдуу проектлерибиз бар. Шаардын көйгөйүн чечүүчү проблема баягы проектлерибиз бар. Азыркы кезде чын айтасыз, бул өлкөнүн бүтүндүгү боюнча бул өтө маанилүү чоң бир проект менен чыгып атабыз. Өзүнүн программабызда 7 кадамды алганбыз. Бул ошонун 7-чи кадамы ушул биздин коргоо жаатында. Ал жерде чоң бир проект жазып, коргоо эмне коргоо? Программаны ашырган бар. Суверендүүлүктү коргоо боюнча. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн, өлкөбүздүн азыр өткөндө билесиздер да, Баткен окуясы кандай болду, ошол жерге болгон ошо кантип кадамдарды койгонбуз. Ар бир ошо 7 кадамдын ичинде дагы бир өзүнүн пункттары бар. Кантип, кайсы жол менен биз өнүктүрсөк болот депчи. Ошол жагын бекемдешибиз керек да. 7 кадамдын ичинде мындай экономикалык, социалдык негизги көйгөйлөр чече турган дагы багыттар барбы? Ошолордун орчундусу. Биринчи кадам эле бул экономика. Мен билесиздер, ушу биринчи экономикабызды, казаныбызды толтура албасак, чөмүчкө эчтеке сузулбайт да. Эң сонун салыштыруу экен. Анан биринчи кадамды ошол экономиканы өнүктүрүп, ошол жерге инвестиция, донорлор таап, өлкөбүздүн казынабызды толтуруп алсак, ошол эле билим берүү, саламаттык сактоо, баягындай социалдык коргоолорду, биздин жанагы ошол оборона, ошонун баары ошол жерде да. Анан өлкөбүздү казынабыз пустой болуп турса, каяктагы өнүгүү да. Негизи мисалы парламентке келе турган болсоңуз, баягы жаза турган мыйзамдар боюнча, мисалы чама чаркыбыз жетет, бул мыйзамды биринчи иретте карашыбыз керек дегендер да барбы? Ооба, ал боюнча дагы өзүбүз талкуулап турабыз. Кандай барганда, кайсы мыйзамдар менен. Мен бул жөн эле барып эле отурчу эмес да. Биз азыр мына барганда, Кудай берсе эл колдоп, Кудай колдоп берсе, буюрса биринчи кадамдар, экинчи кадамдар ар бир өзүбүздүн ойлорубуз бар. Ошол барганда эмне кыласың деп, команда түзүп атканда барганда эмне кыласың? Кандай программа менен баратасың? Өзүң оюң кандай? Жөн эле барып эле тиги значок алып отурган башка да. Конкреттүү иш алып барыш керек. Эле кызмат кылам деп баратканда бул элдин жүгү,
бул моюнга артылган бул баягы эме да, жүк да, ошону туура аткарыш керек. Биринчи кадамдарыбыздын бири, мен өзүм жеке кадам бул миграция боюнча, ички миграция, тышкы миграция боюнча мыйзам долбоорун өзүм жазып, ушул командабыз менен талкуулаганбыз. Ошону дагы биринчи сунуштайбыз. Бул миграциянын кандай кантип токтотуш керек, ушул жааты өкүлдөрүнүн? Эми тышкы миграцияны токтотуунун бир себеби бул жумуш ордун түзүш керек. Көптөгөн инвестициялар тартып, көптөгөн заводдорду иш ордун түзсөк эле кайра өздөрү келет. Мына баардык нерселер баягы шаарда болуп эмес, региондордо өнүктүрүш керек да. Ар бир айыл, ар бир район ушул өзүнө баягы кандайдыр полномочияларды алып туруп, ушул район акими, айыл өкмөтү даже ответственный берет. Жоопкерчиликти сезиш керек. Ошолор дагы инвестиция тартып, ошолор дагы айылга, ошол районго бир чоң ишканаларды ачып, иштерди алып барыш керек да. Азамат мырза, негизи жогорку кеңеш ар бир чакырылышы ушунчалык мындай сапаттык жагынан кескин төмөндөп кетти, майдаланып кетти деген пикирлер басымдуу айтылып келе жатат. Өзгөчө мына азыркы иштебе мен таркаган турат 6-чы чакырылыштын депутаттары боюнчачы. Кандай ойлойсуз? Депутат же болбосо парламент өкүлдөрү кандай болуш керек? Мисалы, ушулардын бир критерийи кандай болуш керек деген ойдосуз? Эми ар бир нерсени өзүнүн баягы бир нерсени сүйлөөнүн астында ойлонуп чыгыш керек да. Эми азыркы парламентке көптөгөн сөздөр айтылып келатат. Көптөгөн ар кандай бир сөздөр артынан эсип жүрөт. Бирок бир гана максат бул баягы элге туура кызмат кылып, парламенттин аброюн көтөрүшүбүз керек. Парламент бул эл өкүлү, элдин көйгөйүн ушул парламент көтөрүп, ошо элдин көйгөйүн ушул бийликке жеткирип, ошонун аткарылышын баарын ушул парламент көзөмөлдөйт. Эми статусу боюнча туура айтасыз, бул мыйзам чыгаруу органы болгондон кийин бул эң башкы органдын бири сезилип, ошол мыйзам менен биз жашайбыз да. Статусун көтөрүшүбүз керек. Кандай ойлойсуз? Мына эми азыр болсо аралаш система менен келе жатат депутаттар. Анан мындай үмүт артасызбы? Сапаттуу, жаңыча ойлонгон, жаңы генерация менен толукталган парламент келет деген үмүт барбы сизде? Же айтыш кыйын болду? Жок, эң эле туура тартылды, эң эле туура деп ойлойм. Анткени баягы бир мандаттуу округтар менен ушул ар бир региондо өзүнүн бирден өкүлү болот. Ошол региондун маселесин өздөрү көтөрүп, баягындай элдин баягы көйгөйүн жеткирүүчү ар бир адам болот да. Андан тышкары мына 54 партиялык системадагы мандат болот. Алар эми баягы андан бир туура бир багыт болду да. Буюрса сапаттуу оңолот деп ойлойсуз, Кээ бир жеринде оңдош керек мыйзамдарды партиялык система боюнча, бирок туура эле багыт. Азамат мырза, азыр эми мына бийлик бир жыл убакыт болуп калды. Жаңы бийлик келгенине өткөндө президент өзүнүн жасап аткан иш аракети боюнча маалыматын берди, аракеттерин айтты. Сиз канааттандыңызбы? Эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө жаңы мыйзам, жаңы баш мыйзамды кабыл алганбыз, жаңы өкмөттүн түзүмүн кабыл алганбыз, жаңы башкаруу системасын кабыл алганбыз. Мунун баары чечкиндүү кадамдар. Муну биз колдоп, коштоп ушул нерсени баягындай ар кандай сын айтпай жардам беришибиз керек да. Анткени башка бизде эме жок, майла жок да. Чечкиндүү кадамдарга мына барабыз деп президентибиз Нуркожоев айтып атат. Ошонун баарын биз ар тараптуу ушул парламент, өкмөт, эл да ушуну колдоп турса, чоңдогон чоң жетишкендиктерге чогуу барабыз деп ойлойм. Коррупция менен күрөшүү, жанагындай реформаларды жасоо бул туура эле багыт. Анткени 29-30 жылдын ичинде эмне деген өлкөбүздүн казынасынын тоногондор болду. Анын баарын көрүп эле ким экенин билбедикпи. Эми чыныгы элге кызмат кылам деген, чыныгы баягы эл көйгөйүн ойлогон
улан кыздарыбызды тандап ошолор менен баягы чоң өнүгүүнүн кадамдарына барышыбыз керек да. Жасап аткан ишиндеги мындай кемчиликтерди көрүп атасызбы, жокпу? Азыркы күндө эми кемчилик бул кандайдыр бир убакытта билинет да. Азыр жасалып аткан реформалар бул туура эле реформалар, кемчиликтер бир убакыт көрсөтөт. Ошол иштер туура жасалып, туура багыт менен барса жакшы болот. Если баягындай ордодон бир туура эмес иштер болуп кетсе, анда соответственно кемчиликтер да көбөйө баштайт. Сиз азыр жаш, мындай жаңы муундун өкүлү деп атасак болот сиздичи. Анан саясий алдыдагы бир максат, планкаңыз барбы? Мен ушуга чейин жетишим керек, анан ушундай кылам деген. Эми максат, планыбыз бар, бирок бир эле нерсени айтып коюшум керек, бул элге ачык болуш керек да. Канчалык ачык болуп, канчалык ошол эл менен түз байланышта болсоң, ошончолук эл өзү көтөрүп алат. Башка деле баягы кошумча амбициябыз деле жок анчалык. Биздин өзүбүз ушул аракет кылып келгенбиз, кылып келе беребиз, иштей беребиз, анан эч нерсеси жок. Эгер парламентке келсеңиз, анан аткаруу бийлигине келиңиз деген чакыруу түшүп, сунуш болуп калса, барып иштегенге даярсызбы же өзүңүздү парламенттен гана көрүп, ошо парламенттен тажрыйба топтогуңуз келеби? Биз жумуштан эч качан качкан эмеспиз. Биз ошол жерге биздин пайдабыз тие турган болсо, биз ошол жерге барып кызмат кыла беребиз. Парламент же аткаруу бийлиги бул маанилүү эмес. Маанилүү эмес. Бул канчалык ошол жерден мен өлкө үчүн, ушул мамлекет үчүн кызматым ошол жерге пайдалуу болуп турса, ошол жерге барып кызмат өтөгөнгө биз ар дайым даярбыз да. Бул акыркы 1-2 жылдан бери шайлоолорго катышып атасыз, каалайсызбы, каалабайсызбы, саясатчылардын бардык мууну өкүлү менен сүйлөшүп атасыз дегендечи, албетте. Анан ушул саясатчылардын арасында жүрүп, эмнени үйрөндүңүз, эмнеге көзүңүз жетти? Жакшы, жаман жактары барбы экен, жокпу экен? Саясаттын жакшы жактары бар, жаман жактары да көп экен. Мисалы? Аны да көрдүк. Саясатчы негизи бир туруктуу болуш керек да. Туруктуу бир позицияны кармап, туруктуу бир сөзүнө турган саясатчы бул баягы биз эле көрүп атпайбызбы? Ошону аз бекен же өлө экен? Эл дагы ошону күтөт да. Андай саясатчылар бар. Көп эле жакшы агаларыбыз, саясатта жүргөн агаларыбыз бар. Бирок туруктуу эмес саясатчылар да көп экен да. Көрүп эле атпайбызбы? Партиядан партияга секирип, башка командадан командага секирип эле өз оюн толук айтпайт. Кайсы үйдө жылуу болсо ошол жакка көчкөндөр, бир сөз менен келишкенден кийин эртесин башка сөзгө келип калышат. Бул мындай да. Сүйлөшкөндөн кийин ошол нерсени кармануу бул өзүнчө бир эме да. Искусство, бул маданият. Анан биз эми баягы жашпыз да. Ошого көнүп калганбыз. Бир сүйлөштүк, колбашты кетип калабыз. Ошо менен эле иш алып барып жүрө беребиз. А көрсө башка саясатчылар башка өзүнүн саясатын жүргүзүп эле дагы бир канчадыр бир кишилер менен ошондой эле кол алышып эле ошол иштер менен жүрө беришет экен да. Билинип калгандан кийин ал кызарып да койбойт экен. Бул сизди көбүрөөк таң калтырдыбы же иренжиттиби? Таң калган жокмун. Мындайды көрүп эле келгенбиз. Бирок бул мындай нерседен биз баягы жаш саясатчылар жакшы жерлерин гана алып эле, жаман жерлерин таштап эле коюшубуз керек да. Азыр сиз Кыргызстанда ушул саясатчыдан көп нерсени үйрөнүш керек, үлгү тутам дегендер барбы же жокпу экен? Азыр көрө алган жокмун. А дүйнөлүк масштабта алганда? Эми көп эле саясатчыларды көргөнбүз. Жакшы жактары да бар, жакшы кылган иштери да бар. Эми баягы мындай эмеспи? Бизде көнүп калганбыз баягы 1000 жакшы кыл, 1 жаман кылсаң ошонун баары баягы жолуп кетет эмеспи? Жакшы саясатчылар бул көп. Саясатчынын баары эле кызмат кылайын деп эме кылат, бирок турмушуна байланыштуу баягындай түшүнөсүз. Болуп калат окшойт да.
Көп эле нерсени үйрөнсө болот, көп эле нерсени үйрөнүп калдык буюрса. Азыр эми жолугушууларды өткөрүп, эл аралап жүрөсүздөр. Эл менен пикирлешкенде, мындай элдин маана эми кандай экен, элдин күткөнү, элдин үмүтү, жашоосу кандай экен? Эми элдин үмүтү уже үзүлүп калгансый. Ошол мен ажа айткам, ошол ишеним партиясы дагы ошол элдин ишенимин кайра алып келүү максатында түзүлгөн, түптөлгөн. Ошону элдин ишенимин бийликке болгон, ошо жогорку кеңешке болгон, өкмөткө болгон, президентибизге болгон ишенимин күчөтүү боюнча баягы идеологиябыздын бар максаты ошондон да. Элге барганда эми элде көйгөй көп. Баарын эле чечип ийчү, баарын эле тиги жасап ийчү баягындай эмес, бирок ар бирөөнүн өзүнүн колдон келишинче жардам берип, колдон келишинче баягы максаттарын көрсөтүп, ошол кайсыл жол менен барса ошол маселе чечилерин көрсөтүп берүүгө аракет кылып атабыз. Өзүңүзгө бир же үч сөз менен кандай мүнөздөмө бере аласыз? Мен үчүн элдер берсе болот го, мен өзүм үчүн. Анда айтайын, сиздин мүнөзүңүздү жумшак дешет да. Жумшактык саясатта көбүрөөк минус бекен же плюс жактары барбы? Жумшак деп айтышат го, бирок жумшак эмеспиз. Сураганда билебиз, талап койгондо билебиз. Айткан сөзүгө бир жакшы жери айткан сөзгө турган киши болуш керек да. Бир туруктуу позиция. Туруктуу позиция болуш керек да. Саясатта катуу бол же жумшак бол деген жок. Бул жерде баягындай өзүңдүн максатыңа туура коюш керек дагы. Ошол нерсеге туруктуу болуш керек. Жумшак болгондо адамдардагы же мындай досторуңуздун арасында сизди көбүрөөк капа кылган сапат кайсы? Жакпаган, жактырбаган нерсе кайсы? Эмнени жаман көрөсүз? Эң жаман көргөн нерсе бул алдаган. Калпычылык, Досторуңуз азыр эми баягы парламентке бара жатасыз, аздыр көптүр партияңыз аркылуу тааныла баштадыңыз. Досторуңуз көбөйдүбү же мурдагыдай элеби саны? Достор көп эле болчу. Достор көп эле болот. Достор менен биз баягы активдүү жашоону жакшы көрөбүз. Көп достор бар. Туруктуу достор абдан көп. Бирок саясатта таш өйдө кулая баштаса, бардыгы дос болуп чыга келчү эле го. Анысы да бар, андай да көргөнбүз. Достордо баягы кадырың болуп, бир жерде баягы өзүңдүн ордуң болуп турса, достор көбөйөт чындыгында. Кандайдыр бир тепки чылдыйраак түшүп калсаң же бир чалынып калсаң, достор азаят. Андай досторлорду көрдүк. Эми анын баарын эми турмуш өзү таразалайт. Биз эч качан эме кылбайбыз. Сен мынтип койдуң, сен тигинтип койдуң деп эч ким менен баягындай айтышып барганда сөз сүйлөшпөйбүз. Кудайга өзүнүн убактысына койдук деп көрөбүз. Китепти жакшы көрөт, китептин дүйнөсүнө сүңгүгөндү жакшы көрөт деп коюшат экен. Азыр убакыт таап атасызбы китеп окуганга? Ошо акыркы 1 жылдан бери китеп окуй элекпиз. Ошол китепке өзүнчө бир убакыт бөлүп окуганга абдан жакшы көрчү элем. Азыр көп китептерди баягы ушундай шарт ушундай болуп калды окшойт. Шайлоочуларыңызга, соңунда электоратыңызга кандай каалооңуз бар? Эми мен ойлойм, өзгөрүүгө мезгил келди го депчи. Көп убакыт өттү. Көп кишиге ишендик, көп кишиге алдандык. Көрдүк ким экенин көрдүк. Эми чечкиндүү кадамдарга, чечкиндүү реформаларга баруу убакыт келди окшойт. Баягы чет өлкөлөрдөгү кошуна колоңдорду көрүп атабыз. Кандай темпте өнүп келатканын көрүп атабыз. Ошондой темпте биз да өнүшүш керек. Биздин
потенциалыбыз ага толук жетишет. Буюрса биздин өлкөбүздүн дагы биздин баягы мамлекетибиздин дагы ошол потенциалы ошого жетиштүү да. Просто эле баягы жакшы менеджер келип эле ошол өлкөнү туура нукка багытташыбыз керек да. Ушул шайлоочулардан суранып кетет элем. Эми туура тандап, баягындай ишенимди актаган, ишенимге баягындай ишеним көрсөтүп бериңиздер. Буюрса ушул сиздердин ишенимиңерди актаган партия болобуз деп мен толук ишенем да. Командабыз деле ошондой. Чоң рахмат. Анда ишеним, элдин ишенимин актасын, ийгилик каалайм. Ишенимдүү кадамдар өнүккөн өлкө.